жогоруда айткан 3 суроома кыска жооп берип койсунчу. Бүгүнкү күндө президентибиз коюп жаткан тапшырма аткарылабы, кайсыл деңгээлде кетип атат 15 мектеп? Урматтуу депутаттар, урматтуу Шагабек Карбекович. Сиздер өзүңүздөр билгендей туура, бүгүнкү канча жылдан бери Бишкек шаар каралбай келгенде, внутренний миграция жана айтылып кетти, внутренний миграция боюнча элдер келип жатып, бала чакасы менен келип жатып, көбөйүп кетти. Кечиресиз, урматтуу вице-мэр, сизди билебиз, жакшы иштеп атасыз. Мына суроо боюнча мааниси менен жооп берсеңиз. Ошону айтып атам да. Андан кийин мана быйыл болсо чечилген 15 мектеп, бир бала бакча деп берилди тапшырма. Анын ичинде өзүңүздөр билгендей 7 объект болсо бул переходящий болчу. Бүгүнкү күндө жанагы сыналар туруп калып, жана отделочный работалар башталгандар да бар. Ошого карата биз болсо тапшырма алдык. Бүгүнкү күндө 15 объект бүт бар башталды. Толу менен жүрүп жатат. 0дон чыгып калышты бүт бары. Уже земляный работалар бүттү. Эми өзүңүздөр билгендей жана башталышында кичине кыйынчылык болду. Сностор пайда болду. Допустим, бир мектеп болсо 75-чи мектепти толу менен аварийный деп туруп, аны снос кылып, кайта уже бүгүнкү күндө жалпылаганда иш кетип атат бүгүн. Бүгүнкү күндө иш кетип атат, финансирование ачылып атат. Кудай буйруса жетиш керек. Сентябрга чейин бүткөнгө аракет кылып атабыз. Экинчи кыскача жооп берсеңиз. Экинчиге жанагы мост боюнча айтып кеттиңиз. Микрорайон Учкун 12-14 домдордун арасында бурчта эмне мыйзамсыз курулуш курулуп атат, көп этаждуу. Мен азыр маалымат жок экен, мен сизге жазуу түрүндө берсем болобу буну? Жазуу жүзүндө да бериңиз, анан мэриянын кызмат органдарын жөнөтүп карап койсоңуздар. Мага ошол жерде 40 жылдан бери жашаган энелер келип, кат берип, кечеги жолугушууда жерине чейин барып көрдүм да. Ушул мыйзамсыз курулуш. Анан үчүнчү нерсе мына бул мост боюнча качан курулат, кандай болот? Шаарыбыздын көркү, облик өзгөрөт, анан баягы шаар тыгындардагы жоюлмакта. Сиз жанагы айтып кеткен Ауезова көчөдөгү эмеге өтүп атканы, жанагы Аламедин 1ге өтүп аткан мост айтып атасызбы? Туура. Аны ачык айтканда 14-15 жылы биз болсо жанагы китайский грант менен биринчи башталып атканда, жол башталып келип, Ауезованы реконструкция кылып атканда ошондо башталган. Бүгүнкү күнчө мосттун расширениясы бар болчу, ошону сиз айтып аткан ошол мост болуш керек. Мен анда толугу менен дагы бүгүн сизди текшерейин. Маалымат берип койсо. Маалымат берем сизгечи. Маалымат берип коюңуз. Анан акыркысы эмне үчүн мына 19-жылы өткөн балдар бакчасын кабыл албайсыздар? Мэрияга. Соттун чечими чыккан, Красный строитель, Свердловский округ. Кече биз барып кирдик, укук коргоо органдары менен өткөрдүк. Жеке көпөстөр бир ок чыгарып атканбы, же пробка басып атканбы? Ошол депутат барып, элди чогултуп барып киргенге чейин тургансыңар. Балдар бакчасы бүгүн жетишсиз. Эмне үчүн ошо 3-4 жылдан бери өткөрбөй атасыздар? Соттун чечимин аткарбай атасыздар. Биз алып бергенден кийин мэрия чыгарып атат. Мэрдин демилгеси менен мэр барып өткөрдү деп. Кичине уялбайсыңарбы? Сиз пиар менен заниматься этпей, иш кылбайсыздарбы? Сиз жана Красный строительде жайгашкан Красный 1 деген рабочий 1 деген көчөдө жайгашкан бала бакча боюнча айтып жатасыз да. Бир эле бала бакчаны өткөрдүк. Бул боюнча мындай болгон, сот органдары бул башы мамлекеттик мүлк болчу. Жокко чыгарып фонд госкомимущество өткөзгөн муниципалдык менчикке. Фонд имущество бизге приказ менен өткөзүп беришек болчу. Приказын чыгарып өткөзөйүн дегенде, правоустановочный документтери жок болгонуна байланыштуу кадастр органдары оформление жүргүзүп жаткан. Кызыл китебин оформить этип, андан кийин биздин баланска муниципалдык менчикке өткөзүп беришмек. Биздин эч кандай каршылык көргөзбөй, биз көмөк көргөзүп биргеликте иштеп жүргөнбүз бул боюнча. Ошондо ФГИ алып жүргөн болобу? Ошондо ортодогу паракорлукту? Бул фонд госкомимуществонун аягына чейин иштеп барбагандыгы болгон. Мен Мирлан Бакиров менен сүйлөштүм телефондо. Мэрия Свердлов округ рай администрациясы өткөрө албай атат деп, албай жүрөт деди. Бул жерде кызыкчылык бар да, келиңиздер мына курттарды тазалайлы, мамлекетти соруп аткан. Биз турайлы ошого, биз өмүрүбүздү коюп,
Şu elibиз bizge mandatты berdi. Şu 5 yıl elibиз үчүн ак кызмат кылып берели деп жатабыз. Biz пиар менен займас этпейли, урматтуу мэриянын кызматкерлери. Рахмат.